Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Ойынға старт берілді. Айда такси таксопаркына подключение болып, чамдап ишти кылып калыңыздар. Куда калса Comfort Plus-ка 30 миң башкы байга, ким жакшы деген болсо, экинчи орунга 20 миң, үчүнчү орунга 10 миң. Анан эконом комфортко дагы ошондой эле 30 миң, 20 миң, 10 миң. Чамданып калыңыздар. 1-июлда жыйынтыктоочу видеону кылабыз. Анықтан ийгилик барыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Москвада эмгектенип жүргөн биздин мигранттар боорлорум, амансыздарбы? Мигрант болуп жүрүп, нан таап жейиш аябай кыйын экен. Аллах разы болсун барыңыздардан. Тилек ой максаттарыңыздарга жетип, тынч аман Кыргызстанга кетүү баарыбызга насип эткен болсун. Бул акыркы 1 жылдан бери регистрация маселеси аябай кыйнады. Бул МТШга түшсөм эле мен ошол ДПС-тер тосот, же болбосо полицейскилерге түшүп ошондой эле боло берем да. Же бул жакта текшерүү көп болобу, эмне болот? Же мен эле кара тоор экенин эле тособу? Кыскасы ошол тосуп основной ошо регистрацияны текшерди. Анан айттым да, регистрацияны неге силер текшербей элеңер го деп. Илгери өзү буга чейин көп эле түшүп жүргөнбүз. Регистрация неге текшербейт эле да, машина мингендер көп эле билсе керек. Aslında şu registrasyonu karayla PTS, maşınan istoriyaları, страховкаң бар, наркы беркеле сөздөр болот эле. Азыр регистрация текшерип калыптыр. Азыр айтып атпайбы, ошол көп эле мигранттардын регистрациясы базада жок болуп калат депчи, ошол мен айтам 1 жылдан бери ошол наркы берки болуп эле базадан чыгып кетип атат. Анан негизи эле могу күндөн күнгө өзүбүздүкүлөр алдагандар жаман кездешип атат да. Мен кече күнгү видеода эле айтпадымбы? Эжебиз бир балага 3 жолу регистрация кылдырган, үчөөндө тең экөөсүндө акча берип чыгыптыр. Үчүнчүсүндө уже мына 5 миң сом штраф төлөп чыктым укам деп ыйлап чалды да. Укам мен тапкан акчам деди, ошо регистрация кетат, штрафка кетат. Штраф жаздырбаса жөн акча бердим депчи. Негизи көп учурда могу карапайым эл, бизге окшогон адамдар штраф алыштан коркобуз да, кийин келип калсам проблемалар болуп калбасын деп, ошол болушунча мындай жөндүү сүйлөшүшкө аракет кылабыз да. Негизичи баары эле жакшы түшүнсө керек. Москванын нанын жеп калган адам по-любому келет го деп айта алам да. Ошого документке так болуңуздар туугандар. Уборкада иштеп жүргөн, мойкада иштеп жүргөн эже карындаштар көп чалат да мага. Ошол не кылыш билбей атам. Кыргызстанга акча саламбы же штраф төлөймү, квартплатка беремби, жол киреме бая кыламбы? Үйдө балдарым кийимге акча сал деп бая кылат деп. Эми элдин адам болгондон кийин ар кандай маселе боюнча связга чыга берет экен да. Биз түшүнөбүзбү, түшүнбөйбүзбү? Көп маселе боюнча кайрылышат экен. Колдон келишинче Кудай кааласа жакын арада регистрация боюнча алдагандарга кандай бир жол жоболор кылсак болот деген бир чаралар барбы? Ошол боюнча бир сурайын деп атам. Өкүлчүлүгү бар, Кудай кааласа туугандар, ошол биз менен чогулуп туруңуздар. Кудай кааласа бул мындай жөн эле бизди алдабаш керек да. Ушул случайдан пайдаланып өтө жеңил тамакка көнгөндөр аябай көп кетти. Өзүбүздүн кыргыздар эле кыргыздарды алдашып кылып беребиз. Биз мындай кылганбыз дейишет. Билесиз деселечи. Анан карасаң заблук кылып койгон болот. Күнүнө 4-5 адам кайрылдат. Бир күнү бир эжебиз 8 адам болуп, бир квартирадагылар бир киричи кылып келип жасатып элек мына вообще базда жок экен деди. Прямо 6 километров. 5 миңге төлөп чыктык мына деди. Ыйлапчы. Не кылайлык эми деп. Жолун кылыш керек болуп атат. Массовый түрдө уже алдап баштады да элдерчи. Жөн эле кагазды 10 миң 15 миңге сатып атабыз. Мына 1 жылдык, мына 8 айлык, мына бир 3 айлык депчи. Ошого туугандар регистрация кылар алдында ошол адамды сүрөткө тартып алгыла, каяктан болосун. Чындап эле кылып бересиңби? Баздан чыгып келсе эмне кылабыз? Ошондой кылбаса башка айла калбай калды. Мисалы по факту эч ким жашаган жеринде регистрация кылбайт. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Тынч амандыкты ушул YouTube аркылуу көрүшүп тура элек. Болуп аткан кабарларды, жагдайларды мен өзүм чыгарып турайын. Каналыма катталыңыздар. Ушул өзүмдүн жеке каналым. Кудай кааласа колдон келишинче болуп аткан иштерди тартып чыгарып берем. Рахмат туугандар. Рахмат, каналыма катталыңыздар. Кыскача реклама туугандар. Эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта.